Алжапкычты алтындан, ачык көк, кочкул кызыл жана ачык кызыл түстөгү жүндөн чыйратылган зыгыр бууласынан токушту. Алар алтынды жука жайып, андан жип жасап, ачык көк, кочкул кызыл, ачык кызыл жүндөрдүн зыгыр бууласынан чыйратылган жиптердин арасына кошуп, чебердик менен кездеме токушту. Алжапкычтын эки ийине алды артын бириктире турган сызма жасашты. Сызманын эки учу алжапкычтын алды артына бириктирилди. Алжапкычтын бел курчоосун алжапкычка окшоштуруп алтындан, ачык көк, кочкул кызыл, ачык кызыл жүндөн жана чыйратылган зыгыр бууласынан Теңир Мусага буйругандай кылып токушту. Оникс таштарына Ысрайыл уулдарынын аттарын чегип жазып, аларды алтын оюктарга салышты. Аны Теңир Мусага буйругандай, Теңир Ысрайыл уулдарынын эсине алыш үчүн алжапкычтын ийиндерине бекитишти. Алжапкычты токугандай эле алтындан, ачык көк, кочкул кызыл, ачык кызыл жүндөн чыйратылган зыгыр бууласынан чеберчилик менен төш чөнтөк токушту. Ал 4 чарчылы. Төш чөнтөктү алар 2 кат кылып токушту. Анын узундугу 1 карыш, туурасы 1 карыш. Ага асыл таштарды 4 катар кылып салышты. Биринчи катарына лаал, топаз, зумруд, экинчи катарына каухар, кызыл жакут, алмаз, үчүнчү катарына көк жакут, агат, аметист, төртүнчү катарына хризолит, оникс жана яспис салышты. Алар алтын оюктарга жаткырылды. Таштар Ысрайыл уулдарынын санына жараша болду. Алардын аттарынын саны 12 эле. Ар бир ташка 12 уруунун аты бирден чегилип жазылды. Төш чөнтөк үчүн таза алтындан өрүп, чынжырчалар жасашты. Алтындан 2 оюк, 2 шакекче жасап, 2 шакекчени төш чөнтөктүн 2 учуна бекитишти. Алтындан өрүлгөн чынжырчаларды төш чөнтөктүн 2 учундагы шакекчелерге өткөрүштү. Ал эми 2 чынжырчанын 2 учун алжапкычтын сызмасынын үстүндөгү 2 оюкка бекитишти. Дагы 2 алтын шакекче жасап, аларды төш чөнтөктүн экинчи 2 учуна, төш чөнтөктүн ички бетине бекитишти. Дагы 2 алтын шакекче жасап, аларды алжапкычтын алды жагына, алжапкычтын алды арты бириккен жерине, колтуктун ылдый жагына, бел курчоонун үстүнө бекитишти. Теңир Мусага буйругандай төш чөнтөктү 2 шакекчеси менен алжапкычтын 2 шакекчесин көк жүндөн жасалган боо менен байлашты. Төш чөнтөктү алжапкычтын бел курчоосуна алжапкычтан ажырабагандай кылып бекитишти.